Жазык процессуалдык кодексиндеги жаңылануунун бири сотко чейинки өндүрүштө адамдын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына көзөмөл кылуучу атайын кызмат тергөөчү судья. Тергөөчү судья Кыргыз Республикасынын жаңы жазык процессуалдык кодексин кыйгап өтүп ишти карай албайт. Тергөөчү судья соттук көзөмөлдүн функцияларын аткарат. Тактап айтканда, жарандык кармоонун мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү жөнүндө, баш коргоо чарасын кабыл алуу, тактап айтканда камакка алуу, үй камагы, күрөө жөнүндө, камакка алынбаган шектүүнү айыпталуучуну тиешелүү экспертизалардан өткөрүү үчүн медициналык же психиатриялык ооруканага жайгаштыруу жөнүндө, мүлккө болгон, анын ичинде жеке жана юридикалык жактардын эсептерде жана аманат түрүндө банктарда жана башка кредиттик уюмдарда сакталып турган акча каражаттарын, баалуу кагаздарды жана аларды сертификаттарын камакка алуу же камактан чыгаруу жөнүндө, айыпталуучунун кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндө, каза болгон адамдын жакын туугандары, күйөөсү, аялы жок болгон учурда эксгумация кылуу жөнүндө, турак жайда ошондой эле жарандын менчигинде болгон же анда жашагандардын башкача укугундагы башка объектилерди алардын макулдугу жок болгон учурларда карап чыгуу жөнүндө, алып коюу жана же тинтүү жөнүндө, жеке тинтүү жөнүндө, атайын тергөө иштерин жүргүзүү жөнүндө, жарандардын көрсөтмөлөрүн сактоо жөнүндө чечимдерди кабыл алууга укуктуу. Көрсөтмөлөрдү сактоо бул соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө күбөнү же жабырлануучуну сураганга мүмкүн болбой калган учурларда же болбосо алардын коопсуздугун камсыздоодо соттук далилдерди сактоо жана бекемдөө максатында аларды тергөөчү сот аркылуу суракка алуу. Сактоо жыл бою созулган сот процесстерин эртелетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Адам укуктарынын стандарттарын жогорулатуучу жазык процесстеринин сапатын жакшыртат. Тергөөчү судья институтунун киргизилиши чыныгы атаандаштыктагы жазык процессин киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.